Бир нече жылдан бери буга чейинки 3 өкмөт толук ишке ашыра албай келген коопсуз шаар долбоорун Абылгазиев баштаган азыркы өкмөт техникалык, экономикалык негиздемесин иштеп чыкканы калдык деп президентке маалымат берди. Айтымдарында долбоорду ишке ашыра турган компанияны тандоо сынагы июлдун ортосуна чейин өтмөкчү. Техникалык жумуштар бүтүп атат. Ар бир госондорго киргизгенге аракет кылып атабыз. Бирок мамлекеттик органдар азыркы убакта толугу даяр эмес. Анткени баягы автоматташтырылган системалары жок, базалары жок. Ошо боюнча жумуштар өткөрүп атабыз азыр. Аларга ошол баягы IT специалисттер менен жумушчуларды киргизиш керек. Жакшы квалификациялык. Электрондук форматты киргизмейин бюрократия күчөй берет. Коррупция жоюлбайт деген президент Сооронбай Жээнбеков өкмөткө долбоорду тездетүү тапшырмасын берди. Каражат бар, көңүл коюп иштебегендер кызматтан кетсин деди. Эгерде буга графикти коюп, чыгыш менен коюп, ай менен, жылы менен коюп, сурай баштабаса аймай, анда бул жылбайт. Дагы эле ошол эле баягы сөз болот, үстөн сөз болот. Башы бирикпейт. Мунун башын бириктириш үчүн баарын топтоп алып туруп, элдин көзүнчө тапшырма керек. Түндүк электрондук форматты киргизиш боюнча бул аябыз күрөш болуш керек. Бул күрөш. Түшүнбөсө түшүнмөгөндө кетиш керек баардыгы. Баары кетиш керек. Жазбар кетиш керек. А кетпегенде ушунун артынан түшүш керек. Өзү чечиш керек маселени. Адамдык фактор ушул электрон формат түндүк киргизгенге тоскоол болуп атат да. Кызыкпай атат көбү. Каражат бар. Абылгазиевдин өкмөтү иштей баштаганына 2 айдын жүзү болду. Сындаганга али эрте дейин десең, алиге чейин эмне иш кылганынан дайын жок дегендер чыга баштады. Айрымдар бул өкмөттүн план программасы жок келгенин айтышып, экономикалык саясатты жүргүзө албай кетет дешүүдө. Көчмөндөрдүн оюндары боюнча маалымат жок. Кандай даярдык болуп атат, кандай программалар түзүлүп атат, каражатты кайсы жерден алабыз, канча меймандарды тособуз, канча киши келет, канча өлкөлөр катышат деген маалымат жок болуп атат да. Анан эл өзгөчө ысык көлдүн эли анан бүдөмөк болуп атышпайбы, кыйналып кандай болот дегендей сөз да. Сөзсүз өткөрүш керек. Анан муну кышка даярдоо маселесинде эле маалыматы жок. Анан мына жерде селдер өтүп атат, ар кандай кырсыктар болуп атат. Ал кандай чечилип атат ал маселелер? Вот азыр эл өкмөттө баратышат да, мындай жардам болбойбу? Кандайча чечилет? Андай маселелер угулбай жатат да, элге маалымат берилбей жатат. Мен ойлойт атам, ушул өкмөттүн бир кемчилиги, маалымат бериш керек. Кандай динамика болуп атат, кантип маселе чечилип атат. Эми үчүн дегенде бул көйгөйлүү маселелер, туурабы? Бул маселелерди чечиш керек. Мен ойлоп атам, күнүмдүк иштерге ушул маселелер кирет. А стратегиялык маселелерди аларды эми азыр айтпай эле коеюн. Өкмөт келди, программасы жок келди негизинен. Кандай программасы жок? Эч кандай программаны жогорку кеңешке да айткан жок. Абдан тез чапчан кыймылдаган өкмөттүн иши керек болуп турат бизге. Бирок ага колунан келбей тургандыгын мына 2-3 ай ичинде эле билинип калды. Эч кандай бир олуттуу программасы жок. Эч кандай бир сунушу жок экономикалык жактан өнүктүрүү маселелер боюнча. Дагы эле мурдагыдай эле бир ушундай бир эски стереотип менен келе жаткандыгы чынында баарыбызды өкүндүрүп турат да. Өкмөттүн негизги иши күз-кышка даярдык кылуу, отун суу камдоо, тариф саясаты деген түшүнүк азыркы өкмөттүн ишинде каралган эмес. Бул кескин катачылык дейт энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев. Кадр маселеси туура эмес болуп атат. Бүгүнкү чейин ошо тариф саясат иштеп чыгылган эмес. Электроэнергияга и жылуулукка тариф саясат жок. 2014 жылы чыккан токтом негизинде 660 токтом негизинде ал 2017 жылы декабрда бүткөн. Азыр биз эмес жок, стратегия жок. Тариф кыска мөөнөткө тарифный саясат жөнүндө иштеп атабыз. Баарын карап чыгыш керек. Андай болуп жатат. Эмне дегенде мындай өкмөт жакшы иштеп атат. Ачык айтып коеюн менчи. Мындай кескин түрдө реформа кылып, кескин түрдө өкмөттүн түзүлүшүн, өкмөттүн курамын баарын карап чыгып, ошо ишмердүү тажрыйбалуу адистерди койсок, таза, айкын адистерди койсок, күндүнү мастыкка жылмак. Но
бүгүнкү күндө андай жылыш болбой атат. Өкмөттүн ишинин кашаңдыгы ишинде динамикалуу натыйжа жоктугу өлкөнүн экономикасын алсыратып жакырчылыкты жаратат. Абылгазиевдин өкмөтүнө дагы эл ишеними сууп барат дешет айрымдар. Бирок бара-бара үмүтүбүз үзүлүп бара жатат. Себеби убакыт азыр биздин өкмөткө каршы иштеп атат. Биздин өкмөт өзүнүн кашаңдыгын, чабалдыгын, анын үстүнө колунан эч нерсе келбегендин көрсөткөндөй болуп турат бүгүнкү күндө. Келиңиздер ачык эле айкын айталы. Мына ушу Малайзияда, кече Армениядагы кандай чоң өзгөрүүлөр болду. Малайзияда бир жуманын ичинде бир 50 миллиард доллардын кайтарылышы, андан кийин өкмөттүн составынын өзгөрүшү, алардын жемиш берип аткандыгын айтып эле айтпайбызбы? Ал эми Пашинян баштаган Армениянын өкмөтү азыр кандай иштеп атат? Кандай иштеп атат? Мен ойлоп атам да, ал турсун ошол массалык маалымат каражаттары кээде алардын ушундай чапчаң иштеп атканына үлгүрүп жаза албай калган учурлар болуп атат. А бизде өкмөт дагы эле баалы өзүнүн куш уйкусуна салып, баягындай өтөр кетер, оңолор, анан түзөлөр деген акыбалга келип калды. Бул биздин Кыргызстандын келечеги үчүн, жакын эле келечеги үчүн абдан чоң олуттуу зыянга алып келип, бир трагедияга кептелтип коебу деген ойдо болуп турам мен бүгүн. Ушул апта соңунда парламент жайкы салууга тарайт. Күзүндө жөжө саначу мезгил. Өкмөттүн 100 күндүк отчет алынып, натыйжалуу болбосо тагдырын чечебиз деп буга чейин депутат Максат Сабиров айткан. Күзүндө өкмөттө алмашуулар болушу да ыктымал дешет саясатчылар.